Урматтуу айымдар, жаз келди. Моундай көйнөктөрдү пальто чечип, үстүңкү кийимдерди чечип, ушундай нерселерди кийели. Мынакей, ошондой абдан кооз, жеңил, жылуу, жазкы шамалдан сактай турган, тойдун көркү боло турган көйнөк. Мынакей ушундай мастер-классты сиздерге тартуулаймын. Эки вискозаны көрүңүздөрбү, эки өңү мындай прям көрүнүп калды да, мен кийип көрсөм уже күзгүдөн байкадым да, анан кийин монтип ак жип менен эметип койдум да, фонун оңдоп койдум. Анан гүлдөр дагы жибек өзүнчө бир апапак болуп туруп калды да. Анан мен болсо муну дагы жиптер менен кошуп, бияктарын баарын көктөп, анан мончокторду аралаштырып, анан ушундай жакыныраак көргүзөйүн. Ар бир гүлдү бул жака эметтим. Эми андан кийин мынакей могу жака жакасына любой брошка эметсеңиздер болот, тагып алсаңыздар болот. Бул жазкы, жеңил, жылуу, кооз, жакшы көйнөк болду. Ушул мастер-классына көңүл буруп, муну бычканына чейин көргөздүм. Бычканына чейин көргөзүп бердим. Бычканы абдан оңой, жеңил. Мен жакасын, жеңин бетке кыскараак кылдым, өтө мындай эме кылбай. Анткени колуңарга билелик, мындай кооз бирдемке таңып алсаңыздар болот. Мындай манжетка кылдым, этектерин мындай кылдым. Бул трапеция модели. Урматтуу айымдар, ушул видео мастер-класс сиздерге жакса, лайк басып, комментарий жазып, башкаларга көргөзүп, бизди айтып, Кыргыз YouTube каналы бар экен, ошол жерден үйрөнүңүздөр деп бизди дагы ушундай реклама кылып коюңуздар. Колокольчикке басып, биз менен бирге болуңуздар. Урматтуу айымдар, мен көргөзгөн көйнөктүн раскладкасы ушундай. Мен марляны төшөдүм, марлянын үстүнө меринос топси төшөдүм. Анан мындай эки көк өңдүү вискозаны алдым. Экөө плюс-минус тондору эме экен да, могу жагы башкача өң болуп туруп, биягы башкача өң болуп туруп. Андан кийин маргеланский шелктон гүл жасадым, ортосуна мериностон бир аз салдым, бир аз себелеп, анан сары вискоза, мына жерге голубой вискозаны кошуп койдум. Эми бул бир раскладкасы. Азыр муну мен үстүнө сетка жаап эле, самындап, анан пакеттерди жаптырып одурам дагы, экинчи жагына точно ушундай кылам дагы, анан увалка кылам. Ошо увалка кылып эметкенде уже жанагы могу көйнөктүн основасы дайын болгондо мен сиздерге бир көргөзөм. Бул оңой эле раскладка болот, мындай жеңил көрүңүздөр да, коркпой эле жеңил көрүңүздөр. Бул көйнөк бир аз башкачараак болот. Мен муну аш детем да, трапеция кыламын. Трапеция кылып туруп, анан бир башкача жемдерин да башкача бычабыз. Раскладка кылдык, сетканы үстүнө жаптык, бүт самындадык. Самындагандан кийин кайра бүт шлиф машина менен эметип, шлифовать этип, бунун увалкасы, ошо сырт жактагы увалкасы бүттү. Эми муну биз деген иш жагынан оодарып туруп, анан увалка кылыш керекпиз да. Иш жагына оодарыш керек да. Иш жагында, марля жагындагы киргизиш керекпиз. Анан ошонун баарын киргизгенден кийин бул деген баягы чала увалка болуп калат да. Андан кийин уже муну эме кыла бериш керек, бирден жанагы пупырчатый клеенкага сүрүп, иш жагынан эметип, ызык сууга салып, ушинтип увалка кыла беребиз да. Андан кийин ушул көйнөктүн эмеси баягы жеңинен башкасынын баары бүтүп кала тургандай болот да. Анан жеңин жасап, бунун баарын бычып, анан кошуп койсо болот. Мынакей эмелер, вискозалар жашнакалып, уже кирип калды. Бир сырасы кирип калды. Эми иш жагын эметели. Анан могу жактагы гүлдөрү кирди. Жашнакалып, мындай даже экран жакшы көргөзбөй жатыр, бирок мунун уже фактурасы жашнакай болуп турат. Эми муну оодарып туруп, андан кийин мен марля жагын шлифовать этейин. Анан дагы сиздерге видеону сайып көргөзөм да, мунун увалкасын кылып бүткөндөн кийин. Урматтуу айымдар, мынакей мен увалка кылып бүттүм. Буну мен азыр коюп коем. Мына могу жери баягы жеңин тиге турган жерде, анан берден биз
мойнун жасайсың, плечосын жасайсың, берки жең кылабыз. Бул көйнөк уже дайын болуп калды. Мен муну азыр бүктөп коюп коем, анан жеңин жасайм. Жеңин жасап, анан ошол жеңин эмесин убалкасын бүтүрүп бүт эметкенден кийин мен сиздерге ошо кошконун эле көргөзүп берейин. Жеңин кандай кылам? Жеңин жанагындай эле труба кылам, экиге бөлөм, анан баягы бычып эле бияка кошуп коем. Мынакей эжекелер, мен ошо жеңин көргөзүп коеюнчу сиздерге. Мынакей мен жеңди труба кылдым. Азыр метрдалайм. Мынакей труба кылдым. Трубанын эмеси бүт полный куйдум да. Узундугу будан мурун бир көйнөк кылгам да, жеңи аябай эле узун болуп калганын кескем. Ошон үчүн мына нормальный эле болот. Бунун азыр узундугу 135 сантиметр болду. Азыр бул жагы 26 сантиметр болду. Эжекелер, мен азыр биринчи эле убалкасын кылдым. Көрдүңүздөрбү? Эми муну мен одурам дагы, анан ич жагын, ак жагын, жана жүн жагын. Мен буга марле кошкон жокмун. Мен буга эмне кылдым? Жүндү куйдум. Жүндүн үстүнө маргеланский шелк полный, эки жагын полный мунун баарын жаптым. Анан кийин үстүнө вискозаны төшөдүм. Болду. Бул жеңил эле аябай болот. Эми бул жака биз марле кош керебиз, анткени отура турган жерибиз бар, тизелерибиз бар дегендей. Буга нагрузка берилет да. Буга в обязательном порядке ич жагына марле бериш керек. Аябай акчаңар, каражатыңар позволять этсе, маргеланский шелкты деле ич жагынан төшөп салыш керек. Мен маргеланский шелкты мына жактарын эле төшөдүм, анан буга полный куйдум. Көрдүңүздөрбү, эжекелер? Болду. Ошол эми мен муну убалка кылам дагы, анан бычканда бир көргөзөм. Ошо менен Кудайым буйруса бул көйнөк болот. Ошо бычканда дагы айтам да, дальнейшем дагы эмне кылабыз деп. Урматтуу айымдар, мынакей бул мен чайкап, анан кийин отжимга салып, кургатып, эми кройго дайындап койдум. Биз эмне кылабыз? Биз мына боковой жагына 25 сантиметр алабыз. 25 сантиметр алып, мынакей дайындап койдук, 25 сантиметр. Эми болсо, могу жагына 5 сантиметр алабыз. Бул жагына 9 сантиметр алабыз. Ошон менен бул мындай болот. Көрсөттүм, бул боковой жагы. Эми мындай толук кылып туруп биз кесип кетиш керекпиз. Мен бияктан белгилеп койдум. Эми мен ушундайынан белгилеген жеримен мынтип кесип кете берейин. Бул жанагы жең тигиле турган жер. Мынакей көйнөктүн бир жагын биз бычып алдык. Мына көргөзүп коеюн. Мынакей. Эми ушуга окшоштуруп эле биз азыр жеңди бычабыз. Жеңдин бир жагын бычабыз. Мен дайындап койдум. Мен жеңин экиге бөлүп койдум. Эми болсо мындай кылабыз. Бул жака 25 сантиметр, бул жака 5 сантиметр. Мынакей. Бул жака 9 сантиметр, бул бияк. Ошондо мындай кылабыз. Эми бул жагын дагы акырын тоголок кылып, акырын алып кетебиз. Жибегин кезилиши оор да аябай. Азыр мен акырын кайчыны учунан эметип алайын. Мынакей эжекелер, жеңдин бир жагын бычып алдым. Эми болсо мындайынан салып,
мындайынан кошом. Мынтип мына жерин кошом. Кошкондон кийин мына жерде жаканы кылам. Жаканы мынакей бирде бар. Ногосун жака кылам берге. Ушу моюнуңуздарга ылайыктап өзүңүздөр жасайсыздар. Кээ бирөөлөр мындай жаканы өтө мындай жайык кылбайт. Кээ бирөөлөр ачык кылганды жакшы көрөт, моюну аябай ачык кылганды. Вот ошодон регулировка кыласыздар да. Сиздер өтө ачык моюнду ачык кылбасаңыздар, ошо моюнуңуздарга ылайыктайсыздар да, эми жака моундай эле кичигирээк эле кыласыздар. Жок, мен тим эле мындай эмем проймам аябай ачык болсун десе, көбүрөөк кыласыздар. Ошодон эле зависит этет да. Мен многону ушул жерге бычамын. Эми ошол ушинтип мен эки жагын бычып, анан көйнөктү тиге берейин. Тигип бүткөндөн кийин бул жактарын баарын подгонка кылып туруп, анан аягында да бир сыра көргөзүп берем кандай эмне кылганымды.